Саламатсыздарбы достор? Бүгүн биз иш артында жүгөрүдөн бозо жасайбыз. Бул маалымат сиз үчүн керектүү болсо, видеону аягына чейин көрүңүз. Биринчиден бизге жүгөрү талкан керек болот. 1,5 кесе угут, 1 аш кашык жетиштүү болот. Жана жөнөкөй un чийки 2 аш кашык. Жана ошондой эле 1,5 литр даярдалган ачытылган бозо керек болот. Бул бозо бизге ачыткы болуп берет. Жана түбү калың 5 литрлик казан керек болот. Бул казандан биз 3 литр бозо жасайбыз. Эң алгач казанды ысытып, сууларын кетирип, 2 кашык un салып, кызартып кууруп алабыз. Жана кызартып кууругандан кийин кааласаңыз 1 кашык кысытылган куйрук май кошсоңуз болот. Мен болсо бүгүн май жок жасайын деп чечтим, себеби ар ким эле жага бербейт май кошулган бозо. Ошондуктан ушундай вариантты да көрсөтөйүн дедим. Жана унду кууруп алгандан кийин үстүнө суудан куюп, унду чалып алабыз, мындай бөлүкчөлөр болбош үчүн. Толугу менен мен 4 литр суу куйдум жана ал сууну кайнатып алдым. Кайнап чыккан сууга кичинеден жүгөрү талканды салып, ушундай кылып аралаштырып алабыз. Суу ысык болгондуктан бат-бат биригип кете берет жүгөрү талкан. Ошондуктан ушундай жөнөкөй жумуртка чалгычы менен чалсаңыз болот. Ал эми анча-мынча бөлтөктөр калса эч нерсе эмес, алар кайнаганда жок болуп кетет. 1,5 кесе салгандан кийин ушундай коюлуп калды биздин бозобуз. Эми биз жай отко коюп, жарым сааттай кайнатып алышыбыз керек. Улам сайын аралаштырып коюп турсаңыз болот. 20 мүнөттөн кийин байкап көрдүм, бир аз коюлуп кетти менин бозом. Ошондуктан мен дагы 1,5 литр жөнөкөй муздак суу кошуп аралаштырып алдым. Анан дагы калган 10 мүнөттө мен ошол эле жай отто кайнатып алам. Бозо толугу менен жарым саат кайнады. Ушундай чекелеринде кырмайыштар болуп калат, эч нерсе эмес, аларды кошуп кое бериңиз. Жана бул бозону биз муздатып алабыз. Муздатканда толугу менен муздатпайбыз. Колубузда мындай салганда мындай жагымдуу жылуу болуш керек. Бөлмөнүн температурасынан бир аз жылуураак. Жана ушундай коюлукта болот. Эми биз 1 чоң кашык угут салабыз. Бул өндүрүлүп жана майдаланган буудай. Базарда даяр сатылат. Жана ушул этапта жакшылап баарын бириктирип, аралаштырып алыш абдан маанилүү. Жана ачыткысына 1,5 литр даяр бозо куюп алабыз. Мен 1,5 литр тарунун бозосун куйдум даяр. Эч нерсе болбойт. Мындай деле ачытып көргөм. Кааласаңыз жүгөрү бозонукун куюп көрүңүз. Баары бир бирдей эле жакшы ачытат, ачыткы болгондуктан. Жана кээ бирлер айтат, кургак дрожжи менен да ачытабыз деп. Бирок мага ушундай нак даяр бозо кошуп ачыткан жагат. Бул рецептти бир аз подробный тартканга аракет кылдым. Бирок эгерде сиз жасап көрсөңүз, оңой эле жасаларын билип каласыз. Эми биз капкагын жабып, сыртынан майлыкка ороп коебуз. Себеби бозо ачып чыкканда биздин төшөгүбүздү же одеялыбызды булгап койбошу үчүн. Майлык ороп, сыртынан дагы төшөккө оройбуз. Жана ушундай көрүнүштө бөлмөнүн температурасында 15 сааттан 1 суткага чейин ачытсак болот.
ачыган бозобуз ушундай болуп суюлуп даяр болуп калат. Ошондуктан суу кошуштун кереги эмес. Эми биз бозону сүзүп алабыз. Кааласаңыз ушундай видеодогудай элек менен сүзсөңүз болот. Кааласаңыз 2-3 кат марли менен сүзсөңүз болот. Албетте таза ашкананын материалы менен дагы сүзсө болот. Даяр бозобуз 3 литрден ашты. Дамы менен кумшекер кошуп аралаштырып жана ылайыктуу идиштерге куюп муздаткычта сактайбыз. Дагы 6-7 сааттан кийин бозо муздап калды. Эми сизге кандай ачыганын көрсөтөйүн. Муздаткычта турган бозо үчүн гана пайдалуу эмес, даамдуу дагы болуп калат. Видеодон ачыганын көрсөткөнгө аракет кылдым. Мындай пузырлар чыгып атканы билинип турат. Азыр бөтөлкөдөн көрсөтсөм, мына ушундай болуп, жакшынакай болуп ачып чыкты. Албетте муздаткычта дагы турса, көбүрөөк жакшы ачыйт. Бул видео сиз үчүн пайдалуу болсун. Каналыбызга катталып, лайк басып, колдоп коюшуңузду суранам. Жана көрүшкөнгө чейин саламатта калыңыз.